парламентке Иман Нуру менен келишүү үчүн эле оронуп алган, оронгон жакшы, бирок деген жери бар. Өтө оор операциядан өттүм да, же нары же бери боло турган. Ошол кезде баягы бир айтып калат да, ала баягы бир коркутуп, бир сүйүнтүп алып келет экен Иманга деген мен. Оор бүт прокуратурада иштеген аялдар эле баягы биринчиден ошо үй бүлөсү менен тил табышканга көп күч жумшайт да. Кайын журту менен, күйөөсү менен. Астында дагы ошо Иман Нурун сенин көрүп калышат экен, сенден сурашат экен. Мыйзам жазган мага, мисалы, акындар ыр жазат го, эме алат да, аябай өздөрү сүйүнүп, мен ошондой мыйзамга мамиле кылам. Милициянын азыр техникалык мүмкүнчүлүктөрү аябай жакшы, өтө сезилип атат да. Баягы айлык акы көтөрүлгөн менен ошондой эле даражада эме баалар өсүп кетти. Айлык акы эле мандаты үчүн көбү күрөшкөн жок деп ойлойм да. Себеби аларга өздөрүнө деле анча деле кызык эмес. Анан кийин Нуржигит Кадырбековичке биз анан кийин сунуштаганбыз. Бизге келиңиз депчи. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер экөөнүн 2 бөлүк суроо берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына күбө болуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын коногу Иман Нуру фракциясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты, айым депутаттар арасында салмактуу орду бар эл өкүлү Динара Ашимова эжекебиз болмокчу. Биздин көрсөтүүдө өзүнүн аты айтып тургандай эле 5 оң багыттагы жана 5 терс багыттагы суроолор болмокчу. Алар интернеттен келген, биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолор, биз аларды эл өкүлүнө узатмакчыбыз. Дагы бир жолу саламатсызбы? Бизге убактыңызды бөлүп, атайын маекке макул болгондугуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кесиптешибиз маектин шартын түшүндүрө кетсе. Ооба, бул берүүнүн шарты боюнча негизи биз сизге карата жазылган комментарийлердин эң көп кайталанмаларын тандап алдык. Алардын ичинде 5 жагымдуу суроолор бар, 5 жагымсыз суроолор бар. Ошонун арасынан сиз тандасаңыз болот. Анда баштай берсек, бул кутучага биз атайын дайындап койгонбуз суроолорду. Бул жерде жалпы 10 суроо бар. Өзүңүз алып баштай берсеңиз болот. Бисмилла дегенде эле. Жагымсыз суроолор экен. Биринчиден саламатсыздарбы? Рахмат, ушу мага келип, менден интервью алабыз деп келип, кызыгуу жаратып атканыңыздарга. Жагымсыз суроолор дейт. Динара Ашимова, башка улуттун эмес, кыргыздын улуттук кийимин кийсең, кыргыз кыздарына үлгү болмоксуң деген экен. Эми негизи баягы тааныбасты сыйлабас деген сөз бар эмеспи кыргыздарда? Мен мындай комментарий көп көрөм да. Анан көп көрөм, анан кийин бир аз адилетсиз жазып атышат деп ойлоп коем, жооп деле бербеймин. Мен ойлоймун, биз сөз менен эмес, негизи кыймыл аракетибизде көрсөтүшүбүз керек депчи. Мен ушул жоолук салына элек учурумда деле 2011 жылы ошол бүгүнкү ушу интервью менен бир эме кылып туруп өзүм пайдама иштетип алайын, айтып берейинчи. Ушу мен айтып бербеген үчүн көп учурда билишпейт экен да. Сурайлы деп атканбыз. Мен 2011 жылы атайын федерация ачканмын. Ат федерация, ат оюндар федерациясы. Бул кыргыз эрөөлдөрүнүн федерациясы дейт. Бул ошол баягы цирктеги джигитовканы цирктен алып чыгып элге таркатуу үчүн мен ачканмын. Ошол эле убакта мен студия ачканмын. Дизайнерлерди чогултуп, кыргызча кийимдерди, белдемчилерди жакшыртуу үчүн, кайрадан ошону элге жайылтуу үчүн. 11 жылы ачканымда белдемчи почти кыздар, аялдар кийбейт эле. Анан ошондо мен өнүктүрүп келип туруп, биринчи көчмөндөр оюнунда белдемчи боюнча конкурсту жеңип алган мен дизайнерлерим. Анан ошо дизайндардын баардыгын менин кызым жасаган.
ошол эле учурда ошол биринчи көчмөн оюндарында жана атта баягы өрттөнүп өткөн балдар ошо менин федерациямдын балдары болгон да. Анан мен көп адамдарга караганда мен кыргыздын улуттук нарктуулугун эң баалайм, жакшы көрөм деп мен толук айтсам болот да. Себеби ал менин жүрөгүмдө. Мен ат чапканды жакшы көрөм, мен кыргызча кийингенди жакшы көрөм. Ошондуктан баягы башка улуттун кийимин негизи эле баягы эми биз баарыбыз эле башка улуттардын кийимин аралаштырып эле кийип жүрөбүз да, туурабы? Азыркы кийгендерибиз Европанын кийими, чыгыш, батыш өлкөлөрүнүн кийимин кийип эле жүрөбүз. Бирок мен мындай кыргызчага өзүм сүйөм кыргызча кийимдердичи. Анан эми баягы жоолук салынгандан кийин баягы бир аз оруураак болот экен да. Баягы иштеги стилди, депутаттын стилин, же болбосо дайымкы баягы спорттук стилди жоолук менен айгалыштырыш өтө оор экен. Ошого карабастан эми мен бүгүн жоолукчамын, а негизи мен ойлоп баягы стилдештирип азыр кийинип атпаймынбы? Бул деген мен стилдештиргеним бул жанагы элечекти. Мен алайлыкмын, алайлыктар элечекти кийгенде аялдар ичинен кепте кыя кийген, анан сыртынан жоолук салынган. Азыркы мен кийип жүргөн кийимдеримде ошол кепте кыя, анан жоолук. Анан узун көйнөк, же болбосо костюм, ошону кийип, анан мисалы мен чынында азыр сыймыктануу менен айтсам болот, каякка барбасам, башка өлкөлөргө барбасам, мен менен баары келип сүрөткө түшөт. Кыргыздар ушундай сонун кийинеби дешипчи. Мен ойлойм ошол бир аз ушул суроолорго жооп бердим деп ойлоймун. Себеби баягы эми жоолук салынуу деген бул дагы бир эми дилиңе бере турган нерсе экен да, салынгың келет. Бирок ошону кыргызча салынганга, кыргызча мен кыргызга таандык кыз экенимди көрсөткөнгө ар дайым аракет кыламын. Мен ойлоймун бүгүн ушул суроого жооп бердим го деп. Анан ошо сиздин жоолугуңуз тууралуу эле суроолор абдан көп экен. Анан баягы ар бир нерсеге бир нерсе себеп болот го. Сиздин ушундай жабык жоолук салынып калганыңызга эмне себеп болду эле? Негизи эми мен көп жыл бою жоолук салынбай эле намаз окуганмын да. Себеби жоолук салынуу өтө оор. Биздин баягы стилибиз ошондой да, биз деген пионер болгонбуз, комсомол болгонбуз, мен аябай модный аял болгонмун. Анан жоолук салынып жүрүш негизи оор да. Анан ага келиш деле оңой эмес. Анан мен көп жыл бою мен намазды ошо эртең мененки багымдатты окуп жүргөнмүн, жоолук салынбай эле. Кийин 5 мал намаз окуп жүрдүм. Анан кийин баягы бир кезде мен аябай катуу оорудум. 21 жылы. Анан операция болдум, өтө оор операциядан өттүм да, же нары же бери боло турган. Ошол кезде баягы бир айтып калат да, Алла баягы бир коркутуп, бир сүйүнтүп алып келет экен ыйманга деген мен башыман өттү. Мен ошондо ошо ооруп атканымда чынында аябай өзүмө бир ушундай убада бергенде, эгер ушу айыксам, ушу кайрадан иштесем, кайрадан баягы менин ден соолугум чыңалса, мен чынында 5 мал намаз окуп, жоолук салынып, чынында ыйманга берилем деген оюм бар эле. Ошону ишке ашырдым. 20-жылы мен ыйман нуру менен биз барганбыз. 15-жылы дагы мен барганмын депутаттыкка. Ошондо өтпөй калганбыз эки учурда тең, бирок анда мен жоолук салына элек болчумун. Анан уже 21-жылы мен ошондой болуп, анан ошентип жоолукка келип калгам. Анан мен абдан негизи кубанамын жоолукка келгениме. Себеби депутат болгондо, саясатка келгенде мен аябай сабырдуулуктун канчалык керек экенин түшүндүм. Көп учурда мени жоолук токтотуп калат да, туура эмес кыймылдардан, туура эмес сөздөрдөн токтотуп калат. Ошол эле учурда жоолук салынып элдин алдына баргандан кийин бир убада бергенден кийин ат каралбай кое албайсың да. Вот ушул мага абдан жардам берди менимче. Жоолук деле өзүнчө бир чоң жоопкерчилик. Чоң жоопкерчилик, бул абдан чоң жоопкерчилик. Анда кичине оң жактан дагы суроолорду берели. Хорошо. Бул ушул интернет колдонуучуларынан келген суроолор, жогоруда айткандай тандап алганбыз.
аябай назик депутатыбыз бар экен. Бул айым мурун ким болуп иштеди экен деген суроо экен. Мен өзү кесибим боюнча юристмин. Анан кийин өмүр бою ушул жаатта иштегенмин. 18 жыл прокуратура органдарында иштедим. Андан кийин 6 жыл өзүм чоң адвокатская компания ачып, ушул депутат болчу адвокат болуп иштедим. Негизи назик деп айтышат, бирок чынында баягы юрист болгондон кийин, анан кийин баягы күч блогунда иштегенден кийин баягындай стержень болуп калат. Бир аз катуураак дагы өзүмдүн бир кыялдарым бар, чынында эле. Бирок ошол эле учурда мен энемин, ошол эле учурда эжемин, сиңдимин. Ошондуктан баягы аракет кылып, баягы аялдык бир жакшы сапаттарды жоготпогонго аракет кылам. Бирок негизи айтып келе турган болсом, мен эми Жалал Абадта иштедим, прокуратурада, Ошто иштедим, башкы прокуратурада иштедим, шаарда 2 райондо прокурордун орун басары болуп иштедим, кийин Чүйдө иштедим. Ал деген кылмышкерлер менен иштейсиң, сотто катышасың, мамлекеттин атынан баягындай айыптайсың, анан кийин текшерүүлөргө барасың. Текшерүүдө дагы абдан баягы кыял керек болот да, катуу кыял керек болот, принципиалдуулук керек болот. Ошондуктан мындай ачыгын айтсам, менде чын эле баягындай эркек мүнөз дагы көбүрөөк, ачыгын айтканда. Негизи эле ушу айымдарга прокурор болуу кыйындык жаратабы? Аябай кыйын, себеби баягы сен прокуратурага кирип атканда эле кол коюп бересиң. Мен макулмун деп. Биринчиден воскресенье деген жок, майрам деген жок, анан кийин 8 саат иштейм деген жок. Иш болсо, наоборот, мисалы майрам күндөрү элдин баардыгы эс алып атканда күч блок иштейт да, түнү күнү иштейт, ушу тынч болсун баары жок деп. Ошондуктан балдарыңа аз убакыт берип каласың да, үй бүлөңө аз убакыт берип каласың. Ошол жагынан өтө оор. Анан кийин кайсы жакка которсо ошол жакка барып иштешиң керек. Жок, бара албайм дебейсиң. Оор Үй бүлөңүз аны кандай кабыл алышат? Мисалы, бизде мырзалардын шартына көнө беребиз, биз айымдар ыңгайлашып көнүп калганбыз, анан мырзалар көбүнчө эле айымдардын шартына көнө бербейт да. Сиз бул жакта кандай болду? Өтө оор, чын эле оор. Бүт прокуратурада иштеген аялдар эле баягы биринчиден ошо үй бүлөсү менен тил табышканга көп күч жумшайт да. Кайын журту менен, көөсү менен. Анан мен деле ошондой болгом. Анан эми балдарыңа бир чети кийин балдарың чоңойгондо сезип калат экенсиң, убагында чынында эле баягы көп мээрим бере албай калган экеним деп бир аз сезет экенсиң аны. Анан бирок Кудайыма шүгүр, балдарым аябай баягы катуу тартипте өскөн балдар. Бирок ачыгы өзүм прокурор болгондон кийин кыздарымды прокурор болбогула дедим. Мындай көбүрөөк үй бүлөңөргө көңүл бура турган эле жеңилирээк, баягы эркинирээк кесиптерди тандагыла деп. Азыр ошо бир кызым режиссураны тандаган, бир кызым экологияны тандаган. Мен ойлойм, үй бүлөлөрүнө көбүрөөк көңүл бурушат го деп. 2 кызыңыз барбы? 2 кызым бар, бир уулум бар. Уулум юрфакты бүттү, ал силовой блокторду тандап кеткен, а мен ошол кыздарыма баары бир айттым, оор. Рахмат. Жакшы экен. Анда кийинкисин улантабы ал эл кыз? Балам үйлөнгөн, келиним бар дегенде таң калдым, жапжаш көрүнөт го деген суроо экен. Эми чын эле балам бар, келиним бар, 2 неберем бар. Кээде чын эле айтып калышат. Анан мен ойлойм, негизи кыргыз аялдар жаш көрүнөт да. Кыргыз, азиаткалар биз жаш көрүнөбүз баарыбыз эле. Мен деле ошо азиатка болгондуктан, наверное, анан эми бир аз мактанып кетсем болот. Мен чында эле тамак ашты абдан туура тандап жеймин, өмүр бою ошондой болгом. Анан спортко жакынмын.
чынында эле ошол да жардам берет болушу мүмкүн. Төртүнчү, бул деген элдин мүдөөсүн аткарган элдик депутат болушуңузга тилектешмин. Бар болуңуз, тажрыйбаңызды, жөнөкөйлүгүңүздү, жоопкерчилигиңизди, ар бир ишке кылдат мамиле жасаган кыраакылыгыңызды байкадым. Буйруса башкаларга өрнөктүү инсан, үлгүлүү депутат болоруңузга ишенем. Жараткан өзү жар болсун, ишиңиз дайым шаар болсун, дейт. Рахмат. Мындай комментарийлер күч берет. Андан дагы күч бергенден да жоопкерчиликти андан да көп сезип калам да. Негизи мектепте жакшы окугандар, синдром отличницы деп коет го орустар, ошондой бар да, менде да ошондой бар. Канчалык адамдар мактап, анан элдер менен жолукканда бата берип неме кылган сайын мен кыжалат боло берем да. Азыр мактап салыштайм, барып муну кылбасам, аткарбасам болбойт деген аябай эме болот. Мен эми сезем, ар бир депутат эми бул деген бир Кудайдан берген миссия да. Бизге ушул жерден берип, ушул микрофонду берип, бизге закон, мыйзам жазганга берип койгон да акыны. Мыйзам жазып атып, кол коюлуп ошентип атканда мен сезем да, ушул бир коомдо бир нече суроону сен каалагандай азыр регулировка болот да. Бул өтө чоң миссия да. Ошондуктан ошого жараша, ошого татыктуу болуш өтө оор экен. Дайыма окушуң керек, дайыма окушуң керек, дайыма адам болушуң керек. Анан кийин эл ишенип ушул жерде отурганыбыздан кийин ошо бирөөнүн көңүлүн калтырып койбосом, бирөө бир нерсе суранганды унутуп калбасам, кокустан туура эмес үстүртө мамиле кылып калбасам деп жүрүп эле чынында мындай өзүң морально чарчап калат экенсиң да. Ушу депутаттардын көбүн дагы сүйлөшкөндө сезем да. Айтышат да, баягы элдин жүгү деген оказывается бар экен да, бул ушул чынында эле бар экен. Эми ушу Кудайым эч бир жакшы сапаттарды берип, жаман жактан алысыраак кылып адаштырбасын деп тиленип иштеп атабыз. Эми ошондой эле боло берсин. Анан сиз мурун катардагы эле депутат болсоңуз, мына жакын арадан бери Ыйман Нуру фракциясына жетекчи болуп калдыңыз да. Эми бул дагы сиздин жоопкерчилигиңизди бир тепкичке жогорулатты десек болот. Негизги айырмачылык кандай экен катардагы депутат менен фракция жетекчиси? Абдан чоң экен. Жоопкерчилик көп экен, себеби баягы саясий күч да бир фракция, бул бир саясий күч. Ошону баштап кетиш өтө оор экен. Эгерде депутат, жөнөкөй депутат болгондо өзүң үчүн жооп берсең, бул жерге келгенде фракциянын ар бир депутаты үчүн дагы жоопкерчиликтүү болуп калат экенсиң. Ошол эле учурда баягы электорат деп коебуз да, биздин электоратыбыздын астында дагы ошо Ыйман Нурун сенин көрүп калышат экен, сенден сурашат экен. Анан көп маселе менен кайрыла башташты. Мурда деле көп адам келчү, азыр эми эртеден кечке адам үзүлбөйт, ар биринин маселесин чечиш керек. Ошол эле учурда баягы Ыйман Нуру кандай болот, эмки биз эмелерде, шайлоолордо кандай өзүбүздү алып бара алабыз, биздин деген элге ишеничти жоготуп койбойбузбу деп ошого көп түшөлөт экенсиң, иштейт экенсиң. Анан күнүгө эле баягы элдерди кабыл алып атып, мыйзам жазууга убактыңыз калбай калган жокпу? Мен бир ушул прокуратурада, адвокатурада иштегенимин пайдасы мага болду. Башка көп депутаттарга караганда мага оңой да иштеш. Себеби бул менин кесибим да. Анан мыйзам жазган мага мисалы акындар ыр жазат го, эме алат да, аябай өздөрү сүйүнүп, мен ошондой мыйзамга мамиле кылам да. Анан кээде машинада кетип атып деле келе берет ойлор. Анан ошо мыйзамдын техникасын мен жакшы билем. Анан мага оңой эле, Кудайга шүгүр. Мына быйыл мына жарым жылдыкка эле азыр бир 12 мыйзам жазып атам да. Планды как раз бүгүн бүтүрүштү эле. Мага аябай бул өтө, мен жогорку кеңешке келген ошо бир нече
юристтер бар, сүйлөшүп калабыз. Биз мага мисалы депутаттын мындай укуктары азайып калды, анан биз муну чечпей калдык деген ой келбейт да. Мага бул менин жумушум, мен бул жерде мыйзам жазып атам, ошону талкуулап атабыз, президент кол коюп атат деген мага бир өтө жакшы бир мындай атмосфера да. Анан элдер мисалы Ыйман Нуру фракциясына эмне маселе менен көп кайрылышат? Эми бизге көбүнчө аябай муктаждыктары көп адамдар келет да. Анан баягы Ыйман Нуру дегенден кийин эле баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, ошолордун коомдорунун өтө проблемалары көп да, азыркы учурда чечилбей аткан. Ошолор көбүнчө келет. Анан кийин баягы үй маселелери, жер маселелери чечилбей аткандар көп келишет. Негизи эле эми депутаттардын баарына эле муктаждыгы көптөр келет, бирок биз чечпей койсок жарашпайт да. Биз баягы артына түшүп, бир жолу ошол маселелерге кирип кетпесек, мындай бизге уже башка мамиле кылышат да. Ошон үчүн бизге ошол социалдык жактан көп ошол муктаждыктар менен келишет да. Анан мен мындай да суроо бергим келип атат. Сиз буга чейин прокуратурада ушу жактоочу болуп укук коргоо тармагында иштептирсиз. Анан Ыйман Нуруна кандайча келип калдыңыз? Нуржигит Кадырбековго кандай жолуктуңуз? Мен 20-жылы Ыйман Нуру партиясына мени чакырышты. Анда Осмонов Айбек бул партияны алып кетип аткан. Анан мени чакырышып, Осмонов Айбек, Осмонов Нурбек дегендер ошо Ыйман Нуру деп барабыз дешип, анан кийин мени аларга ошол аялдардан, мурда органда иштеген юрист, ушундай күчтүү аял керек болгон экен. Анан мага ошентип чакыртышкан. Анан мен как раз айтып атпайбы, намаз окуйт элем, бирок жолугу салына эле келем, ошону билишет экен намаз окуганымы. Анан кийин мен аябай сүйүнчтүк менен баргам, себеби мен ага чейин дагы барган элем да 15-жылы. Анан мени 1-2 дагы башка партия сунуш кылып атышкан болчу. Бирок алар 10 десятка деп коет го бизге, ошонун ичинде эмес болчу да. Анан мен булар 4-үнчү деп аялдардан 1-чи катарга мага сунуштаган үчүн мен сразу макул болдум. Анан Ыйман Нуру, анан Чубак Ажы анда бар эле, келип биз менен сүйлөшүп, жолугуп, ошентип эме кылганда, анан кийин мен аябай сүйүнгөм. Адилеттүүлүктү, бир мындай тазалыкты алып келели деп мен макул болуп бардым. Анан барганда эле эме болуп калды. Кайра Осмоновдор биз барбайбыз деп калышты. Биз барбайбыз деп чечтик, биз бара албайт экенбиз деп уже эми выбор болордун астында эле ошентип калышты. Анан кийин инициативаны мен өзүмө алганга туура келди. Мен айттым, кандай барбайбыз? Мен уже саясий эмеге киришкен да, кеңешине. Кандай барбайбыз? Биз уже элди чогултуп алдык. Биз барбай кое албайбыз. Силер мындай кылбагыла балдар десем, анан жакшы балдар экен, макул. Силер барабыз десеңиздер, анда сиздер барыңыздар, биз чыгып кете берелик, өзүңүздөр анда чечкиле деп. Анан мен 1-2 аксакалды чакырып сүйлөшүп, анда Нуржигит Кадырбекович зам министра культуры бол, маданият министринин зам орун басары болчу. Анан кийин Нуржигит Кадырбековичке биз анан кийин сунуштаганбыз. Бизге келиңиз депчи, Ыйман фондун ошол жетектеп жүргөн экен деп уктук. Анан кийин ошол жаштарга таасири көп, таза жүргөн адам экен, инсан экен деп угуп, анан биз Нуржигит Кадырбековичти чакырганбыз. Сиздер чакырганбайсыздарбы? Биз ойлоп жүргөйлү Кадырбеков. Биз чакырып, анан биз председатель кылып чакырып, анан баягынтип, анан көбүнчө мен действительно Кадырбеков элди аралап, анан кийин агитация жүргүзгөн. Мен анда ошол көбүнчө штабта көбүрөөк иштеп, көбүрөөк ушул баягы агитационный материалдарды, баягындай технический жагына мен көп жардам бергем да. Ушундай болгон. Кийинкисин уланталы анда. Өтө билими терең жана койгон максаты бар депутат эже экен. Биринчи бүт жакшы суроолорго жооп берип алып, анан жаман суроолорду калып калат окшойбуз акырында. Рахмат. Эми мен
ойлойм адам канча жашаса ошончо билим алыш керек. Азыр дагы аспирантурада окуп атам. Негизи эле канча билимиңиз бар, юридикалык билимиңизден башка? Өзү 3 билимим бар. Юридикалык биринчи факультетти бүтүргөм, кийин уже прокурор болуп жүргөндө президенттик академияны бүтүргөнмүн. Анан кийин депутат болуп келгенден кийин дип академияны бүтүрдүм. Бир аспирантура саясат таануу боюнча аспирантураны бүтүргөм. Азыр юриспруденция боюнча аспирантурада окуп атам. Себеби мен ойлойм, 7-этажда отургандан кийин, ак үйдө отургандан кийин, элдин атынан сүйлөп аткандан кийин өтө билимдүү болушуң керек да. Билимиң болсо, анан кийин сен элге бир жардамың тиет да. Анан биз деген мыйзам жазабыз да, мыйзамда бир эле статьяны өзгөртүп койсоң, элдин канча турмушун оңдоп салсаң болот да. Бир эле жерде туура эмес мыйзамды өткөрө берсең, анда канча кыйынчылыкка жетет да. Эле ошого мен ойлойм, билимди көбөйтүш керек. Ошол комментарийге рахмат, ушу бирөө байкагандыр да. Чоң рахмат. Так. Экономика, кымбатчылык, элдер кантип жашайт, эми ошону чечсеңер болот эле го. Жагымсыз суроолор менен. Жагымсыз, өтө оор суроо чынында эле. Эми чынында биздин Кыргызстан ушундай оор экономикалык абалга бир жылда келип калган эмес да. Азыркы биздин мамлекеттин башчылары жасап аткан иш бул эбегейсиз кыйын иштер да. Себеби 30 жыл баягы туура эмес жолго түшүп алып кете бергенбиз да биз. Анан бир үй бүлөдө деле мисалы бир 10 жыл экономиканы туура эмес куруп, туура эмес жерге үй салып алып, анан карыз алып алып жашаса, ошол үй бүлө жарды болуп калат да. Анан аны оңдоп кетиш өтө оор. Азыр мен аябай кубанып атам. Негизи баягы биз кумтөрдү кайтардык. Биз коррупцияга катуу күрөшүп атабыз. Бир нече оор чечимдерди кабыл алды мамлекет өзү, мамлекеттин башчылары. Анан кийин депутаттардын ыйгарым укуктары деле жетиштүү, бирок экономиканы оңдоп, баягы депутат оңдоп кеткенге жетиштүү эмес. Ал үчүн депутат дагы, министрлер кабинети дагы, сот системасы дагы бир иштеш керек да. Анан бизди ушундай системага мурда салып койгон, баягы ар түрдүү батыш, чыгыш, ар түрдүү баягы влияние болуп, биз ар бир бийлик бутагы бири-бирине карама-каршы иштеп калган да. Ошон үчүн жөн эле бири-биринин бетин ачып, анан акмаксың деп биз баягы парламентте шоу болуп кеткен да. Анан эл шоуго эле көңүл буруп, журналисттер дагы ошол тарапка гана көңүл буруп калганда, экономика өсүп атабы, биз чынында бияка эмне болуп атат, серьезный жактарыбыз өсүп атабы же артка кетип атабы, билим эмне болуп атат, медицина эмне болуп атат, айлык акы эмне болуп атат деген жак калып кеткен да, баары жокчу. Азыр эми оңдолуп атат. Мен өзүмүн салымымды кошуп атам. Кайсы жакта? Мен баягы депутат болуп келатканымда эле мен айтканмын, мен 2 повестка менен келем деген. Мен зордук, зомбулук жана жашыл экономика менен келем деген да. Себеби мен көз карашымда биздин үй бүлө күчтүү болбосо, коомубуз күчтүү болбойт. Үй бүлөнү эң жеп ичип жок кылып аткан бул зордук, зомбулук болот да. Анан кийин экономика, Кыргызстан, биз жашыл экономикабызды өнүктүрбөсөк, биз өнүкпөйбүз. Себеби Кыргызстандын геополитикалык ушул өзүнүн турган жери жашыл экономикага жакшы да. Анан мен ушул 2 багытты тандап алдым, себеби 5 жылдын ичинде бир суроодон бир суроого секире бере турган болсоң, сенден пайда жок. Анан мына эң жакшы 3 жылда мен жетишкендигим, мен ушул зордук, зомбулук боюнча 12 кодекс мыйзамга киргиздим
президент кол коюп берди. Мына быйылдан баштап иштеп баштайт. Ал деген үй бүлөлөрдү сактап калыш үчүн, зомбулук, зордук болбош үчүн. Бир жактан аябай законду биз мыйзамды катуулаттык, өтө катуу кылып салдык. Эми жакын арада көрөсүздөр. Экинчи жактан үй бүлөлөр бөлүнүп, жарылып, ажырашып кетпесин деп биз механизмдерди киргиздик. Кандай? Мисалы иш козголду деп коелук, бутун сындырып койду аялын, же башын жарды дейлик. Биз ошол адам баягы агрессор, күйөөсү, зордуктаган, зомбулук көрсөткөн, ал да биздин жараныбыз. Ал отуруп чыгабы, отурбай калабы, ажырашып кетеби, кайра эле үйлөнөт. Кайра андан да жамандыкты көбүрөөк көрсөтөт. Себеби ал адам 30 жыл бою чоңоюп үй бүлө кургучайын тарбия алган эмес. Үй бүлөнү кантип куруш керек? Кантип баягы зомбулук жолу эмес, сүйлөшүү жолу менен үйдөгү конфликтти чечиш керек билбейт. Эмне себептен? Себеби аны ата-энеси тарбиялаган эмес. Ата-энеси эптеп экономика жактан үй бүлөсүн чоңойтуш үчүн миграцияга кеткен, бири-бири менен урушуп талашкан, балдарын көзүнчө. Ошентип биздин азыркы коомдун жарымынан көбү бул ошо 30 жылдагы чоңойгон балдар. Алар өздөрү жарды. Моралдык жактан, психологиялык жактан жарды. Аны милиция же болсо сот же прокурор оңдой албайт. Аны бир гана наказывать этет да. Биз азыр башкача эмелерди киргиздик, коррекциялык программалар депчи. Мисалы, биринчи урушуп кетишти дейлик, иш козголгон жок, административдик бир чаралар козголду. Ошо административдик чараларды колдоо учурунда пробация органдары коррекция программаларын жүргүзөт семьяга, үй бүлөгө. Психологдор менен иштеп, анан кийин административдик иш бүттү деп эсептешет. Анан иш козгогон учурда анда башка программалар болот. Камалып кеткен зордук, зомбулук менен адамдарга башка программалар. Анан ошондо ишти козгоп, же ишти кыскартуу жагы бүт ошо коррекциялык программалардын жыйынтыгына байланыштуу болот да. Биз ошондойду киргиздик. Ошол эле учурда баягы жертвалардын, баягы жабырлануучулардын баягы коопсуздугу үчүн аябай көп нерсе кылдык. Биз 30 күндүк ордерди бердик. 3 күн эмес, 30 күн ордер. Анан кийин Кабмин менен сүйлөшүп, азыр электрондук браслеттерди киргиздик, да? Бирок ошол эле учурда биз түртүп салбашыбыз керек. Ал биздин жарандар, ал атасы, ал баланын атасы камалып кетип ошончо акмак болуп кетсе, ал бала дагы кийин кандай болуп чоңоет, ал да белгисиз да. Ошон үчүн аябай мен ыраазымын. Мен 3 жыл иштедим бул мыйзамдардын үстүндө. Ушу депутаттардын баары колдоп берди. Бир нечелер түшүнбөй биринчи урушуп атышты мен менен. Анан кийин эң негизи ушул өлкө башчысы да колдоп берди. Анан кийин ушул ГКМБнын башчысы дагы абдан колдоп, көрдүңөр го, ГКМБнын иши болбосо дагы ошол уже түшүнүштү да. Баягы эмелер менен, жабырлануучулар менен иштеп башташпады. Себеби түшүнүштү, үй бүлөдө биз ушинтип кете бере турган болсок, бир жактан бактысыз аял кыздарыбыз көбөйө берет, бир жактан бактысыз эркектерибиз көбөйө берет. Биз кыргыздардын эркектери жаман эмес да, жакшы да өзү негизи. Аябай жарокер, аябай батыр келет. Бирок ал үй бүлөнү курууга биз ошо жаштайынан, мектептен үйрөтүшүбүз керек. Ушундай бир система киргиздим. Ошонун баарын колдоп беришти. Азыр ар бир милицияда, прокуратурада, сотто, пробацияда, ГСИНде, мектептерде чоң жумуштарды өткөрүп атабыз. Азыр ошол инструкцияларды иштеп чыгып атабыз да. Ошол бүт закондор, закон боюнча, мыйзам боюнча кагазда эле калып калбастан, инструкцияларга айланып, алар бүт финансланып, бүт бюджеттен акча кетиш керек да алгачы. Анан деген бүт иштеп кете турган болсо, мен ойлойм бир 5 жыл, 10 жылдын ичинде
биз ушундай жыйынтык көрөбүз. То есть ушул жактан иштедим, анан кийин баягы жашыл экономика. Ушул мыйзамыңыз иштеп баштадыбы? Ооба, мына январдан баштап 3-нөмүрдө иштеп баштады. Мисалы мына мисалыга айтсам, бир мурда кошуналар урушуп атса, токмоктоп атса, жанында кошунасы милицияны чакыра албайт эле. Мыйзам боюнча келбей коет эле, милиция келгенге да акысы жок болчу да. Азыр биз ошондой киргиздик, ким күбө болсо чакырганга акысы бар. Анан эми кийин арызды жазабы, ал уже жабырлануучунун өзүнүн акысы. Бирок кайсы жерде зомбулук, зордук болсо, ким чакырса да милиция келет. Милдеттүү. Милдеттүү келет. Экинчи келди дейлик милиция. Мурда мисалы милиционер келсе, биз өзүбүз бара кой деп эле кетирип коюшчу да. Өзүбүз азыр тил табыша алабыз. Анан кетет эле. Милицияда жок болчу. Сөзсүз. Эми азыр милиция келет, милициянын колунда анкета болот. Толтурат. Анкетада өзүнүн суроолору болот. Ошого жооп бергенде эле бул кооптуу же кооптуу эмеспи экени чыгып калат да, результат. Анан кийин кооптуу болсо сразу охранный ордер берет дагы, уже кыймыл аракетин кыла баштайт. Экинчиден азыр милиция приложение даярдап атат. Каалаган адам, кызбы, аялбы, эркекпи, ошо приложениени өзүнө жүктөп алат дагы. Кайсы жерде зордуктан же зомбулуктан ага коркунуч болсо басат. Милицияда чыгат ал. Могу жерде чакырып атат деп туруп группа колл-центр сыяктуу сразу уезжать этет. Анан ошо биздин милициялардын ошого шарты барбы? Азыр милиция, мен министрге абдан ыраазымын. Өтө көп ушул убакка чейин окуулар жүргүзүп, булар целый подразделенияларын даярдап коюшкан, мыйзам жок болчу да. Аларга мыйзам керек да иштегенге. Анан мисалы практикада көп жыл иштеп калган адам бар, же жаңы окууну бүтүп келген участковый бар, билбейт да эмне кылышты. Азыр булар полный, булардын колунда алгоритм болот да. Кандай учурда, мисалы мына Аселина Койбаеваны көрбөдүкпү? Мурдун кесип кетип чейин баягы милиция түшүнүп атты ал кездечи, абдан мыйзам жок, эме кыла албай атышкан да. Анан ошол эле учурда мисалы көп мүчүлүшсүздүктөр болчу да. Мисалы аялын күйөөсү урушуп кетишти, катуу болду, иш козголду, же болбосо административдик иш козголду, кайра экөө жарашып алып, анан кийин штраф төлөгөндө кайра аялы төлөйт эле да, күйөөсү менен кошо. Азыр биз арестти көбөйттүк, же болбосо коомдук кызматты көбөйттүк. Ошол адамдар анда эшик шыпырсын, тазалыкта иштесин, анан ушундай баягы тарбиялык маани бере турган ушундай нерселерди көп көбөйттүк. Милиция азыр даяр, буйруса мына инструкцияларын азыр катуу иштеп атышат, кабыл алып алышса, биз деген ушул жактан жакшы болуп калат. Анын эң негизгиси, жабырлануучуга ким керек? Ага жактоочу керек, адвокат керек. Жабырлануучу бизде ушул убакка чейин адвокаты жок жүргөн да. Наоборот, адвокат зордук көрсөткөн адамга адвокаты бар болот. Адвокат ала албаса мамлекет берет да, бизде адвокат ала албаган. Жабырлануучуда адвокат жок. Биз азыр жабырлануучуга дагы бекер адвокат мамлекет бере турган кылдык да. Ошондо жабырлануучунун укуктары жакшы эме болот дагы, корголот дагы. Ошентип коом өзгөрүлө баштайт да. Адвокат берип коюп турат мамлекет. Анда кой, урбайын, лучше сүйлөшөйүн деген нерсеге келишибиз керек да. Акырын бир жактан түшүндүрүү, бир жактан ушул укуктук механизмдер менен ошол жакты оңдоп баратабыз. Анан эң негизгиси бул жакта чоң маселе, азыр мен иштеп атам. Бул тараптан бул эмнеден уруш чыгат? Себеби экономикалык кризис үй бүлөлөрдө. Эмнеден уруш чыгат? Балдарды мектепке бериш керек, детсадка бериш керек, күйөөсүнүн иши жакшы эмес, ошону баардыгын акча алып келе албайт күйөөсү, туурабы? Аялдар деле кошо иштеп, баягы үй бүлөнү багайын, кошо күйөө менен иштейин десе, аларга да иш жок. Ошондуктан азыр эң негизгиси биздин мыйзамдар ошо аялдардын экономикалык, үй бүлөнүн экономикалык ошол деңгээлин көтөрүү жак болуп атат да.
бизнес инкубаторларды азыр ачылат. Биз баштадык, ошол 1-2 райондо азыр пилотный кылып баштадык. Ошондой үй бүлөлөр, уруш чатак көп болуп аткан үй бүлөлөргө бизнес инкубаторларды ачуу деп атам да менчи. Себеби аларды бизнеске үйрөтүш керек, кошо алып кетиш керек. Аялы күйөөсү кошо бизнес кылса, аларга мамлекет жардам берсе, ошондой каражаттарга жол ачып берсе, анан кийин уруш талаш дагы азаят, ынтымак көбөйөт, туурабы? Ушундай бир өтө чоң пакет мыйзамдарды өткөрдүк. Мен аябай ыраазымын. Ушул Минфинден абдан көп акча кете турган болсо да колдоп берди да, президентибиз кол коюп берди. Эми ошо будан нары коом дагы өтө активный болуп иштесек, мен ойлойм, ушул 2 жыл мен дагы депутаттыгым бизде баягы мандатыбыз бар. Ошол ичинде 2 жылдын ичинде мен ушул мыйзамдардын аягына экономикалык жагына чейин жеткизип алсам, криминальный жагынан экономикалык жагга жеткизип, ошол каражаттарга жолду ачып берип алсам үй бүлөлөргө, мен ойлойм, ушу бекер депутат болгон эмес болом деп. Анан экинчи жагым баягы азыр кошумча суроо, могу сиз азыр жогоркуда сонун мыйзамдарды, зордук зомбулуктун алдын алуу, болтурбоо, болгондон кийин кандай чаралар көрүшүү тууралуу сонун мыйзам долбоорлорун жазып өткөрүп турсуз. Бул чоң жетишкендик. Анан ошол сиз жазган мыйзамдардын аткаруучусу көбүнчө милицияларга жүктөлгөн да. Анан милициялардын өздөрүнө кандай шарттар түзүлгөн? Ошолго дагы мындай анализ жүргүзүп көрдүңүз беле? Биздин милициялардын саны жетеби, мүмкүнчүлүгү жетеби, техникалык мүмкүнчүлүктөрү кандай, шарттары кандай? Милициянын азыр техникалык мүмкүнчүлүктөрү аябай жакшы. Буларда даже азыр бүт ошондой машиналары бар. Ичинде юрист, психолог, анан соц эмеси чакырууга кошо чыга турган, баягы скорый помощько окшогон даже машиналар бар. Мыйзам керек болчу буларга. Милиция абдан акыркы жылдары абдан көтөрүлдү, жакшы. Эң негизгиси, биз азыр бул жерде прокурордук көзөмөлдү күчөтүп атабыз. Өзүң көзөмөлдөй албайсың да, милиция деле бар жогу туруп жакшы иштебей коюшу мүмкүн да. Мына жакында прокуратура менен аябай чоң чогулуш өткөздүк. Координациялык атайын ушул үй бүлөнүн маселеси боюнча, балдардын маселеси боюнча азыр координациялык кеңеш түзүп атабыз. Анан прокуратура ошол тоже цифровизацияны санариптештирүүнү кошуп туруп, ар бир берген ордерди контролдой турган кылып атабыз да. Мен азыр дагы мына бир мыйзамды кошумча жазып атам. Прокуратура ошол ордерлердин реестрин жүргүзөт жана көзөмөлүн жүргүзөт деп. Ал милицияны иштетиш үчүн көзөмөл керек да. Анан прокуратуранын көзөмөлүн бул жакта аябай күчөтүп берсек, уже жерлерде, бардык жерде, ал бир гана милиция эмес, бизде 19 орган бар. Ошол зомбулук менен иштей турган, иштебей атышат да азыркы учурда. Аким иштеш керек, айыл өкмөтү иштеш керек да, даже ошолор иштеш керек. Анан кийин башка дагы 19 орган бар. Ошонун баарын иштетүү үчүн азыр прокуратурадагы абдан жакшы ойлорду айтышты баягы күнү жолукканда. Алар да катуу иштеп, баягы жаңы мыйзам болду да. Мен да түшүндүрүп бердим, бүт прокурорлор менен онлайн өткөрдүк. Мен жаңы мыйзамдын бүт талаптарын түшүндүрүп бердим. Анан кийин прокуратура деген бул эми система да, милиция, прокуратура, алар баягы отчетторуна эле баягы графа кылып эле киргизип коюшканда эле иш башталат да. Алар себеби отчет тапшыра баштайт да, бул эмне болуп атат, бул эмне болуп атат деген. Менен баягы прокуратурада иштеген үчүн ошол механизмдерди жакшы түшүнөм да. Анан Кудайым буйруса, мен азыр аябай жакшы бул жакта өтө көңүлүм көтөрүнгү, себеби ушул органдар жакшы кабыл алып азыр иштейбиз деп даярданып атат. Анан министерство, билим берүү министрлиги, Минздрав бардыгы иштейбиз деп атышат да. Эми азыр ошол эң негизгиси Минфинден анын баарына акча каражат керек. Анын баарына сиз туура айтасыз, штат көбөйтүш керек болот, психологдордун штаттары керек болот. Анан кийин мен даже улам да кадам таштап кете беребиз. Даже ошол зордуктан, зомбулук эмес, баягы зордукталган, мисалы кыздар, же болбосо аялдар, же болбосо жашы жетпеген немелер көп болот баягы. Алар менен аялдар иштеш керек да. Милициядагы аял кызматкерлер иштеш керек.
аларда даже кабинеттери баягындай допрос кылган кабинет эмес, баягы жакшынакай атмосферасы, жакшынакай кабинеттер болуш керек да. Баягы ошол тарапка кетип атабыз азыр, ошону баарын иштеп чыгып атабыз. Негизи ошо практикада жүргөндө биз барып калабыз дейм, ар кандай жумуштар менен милицияга мисалы арыз жазганы барып калсаң ушунчалык көп да очередь. Мисалы бир тергөөчү эле бир 10 кишини күтүп турган болосуң да. Анан кылмыштуулук көп, тергөөчүлөр жетишсизби, милициялар жетишсизби, бул жагы кандай болот? Бул өтө туура маселени көтөрүп атасыз. Мен өзү негизи оюмда зордук, зомбулук боюнча өзү башка отдельный, баягы кинолорду көрүп каласыңарбы, полиция нравов деп коет го, ошо милициянын ичинде бир департамент болуш керек деп мен эсептейм. Мен ошол тарапка кетип атабыз. Мына биринчи өзгөрүүлөрдү киргизип алсак, милиция өзү эле ошондой керек экен деп өздөрү келет да ушул ойгочу. Анан кийин биз дагы мыйзамдарга кошуп туруп, дагы Минфин менен сүйлөшөбүз да, эмки жылкынын бюджетине дагы кошуп туруп, анан мен негизи мен өзү ушу кыялымда миграцияга кетип аткандар боюнча, анан баягы торговля людьми деп коет, проституция, анан кийин зомбулук, зордук боюнча башка өз ыктыярдуу, өз ыйгарым укуктары менен болгон, анан көбүнчө аялдардан турган, психологдордон турган департамент керек да. Тергөөчүлөрү дагы, оперативниктери дагы көбүнчө баягы психолог, бир гана баягы юридикалык жактан эмес, психологиялык жактан дагы билими бар. Ушундай анан көп акча, каражат аякка жумшалыш керек, анан айлык акысы да бийик. Ушундай бир элитный подразделение болуш керек да. Ошондо биз өзүбүздүн коомдун баягы ыймандуулугун сактап калабыз да. Биз баратабыз ушул жака деп ойлоп атам, Кудайым буйруса. Жакшы экен. Анан мен суроо бир кылайын бир. Ушул суроодо экономика, кымбатчылык деп кетпедикпи? Ушул кымбатчылык жеке өзүңүзгө азыр мындай сезилбей элеби сизге? Абдан сезилип атат. Абдан сезилип атат. Эми баары деген үйдө эми тамак ашты жасайбыз, азык түлүктү алабыз, бала чакага азыр неберелерим бар дегендей да, кийимдерди алабыз, башка өтө сезилип атат да. Баягы айлык акы көтөрүлгөн менен ошондой эле даражада эме баалар өсүп кетти. Айлык акы баарына көтөрүлгөн жок да. Айлык акы бир мугалим, бир жактан врачтарга бир нече эле баягы эмеге көтөрүлдү, баягы мамлекеттик кызматтагыларга көтөрүлдү. А мамлекеттик кызматта эместерге эмне болду ошондо? Аларга жөн эле кымбаттап кетти, баары жок. Бул эми баягы экономиканын закону да. Айлык акы көтөрүлгөндө экономика дагы ошончолук көтөрүлбөй турса, ошондо анан кийин кымбатчылык болот. Ошон үчүн мен баягы эми артынан айткым келбейт, бирок өтө көп критикалап аттык да депутаттар, баягы мурдагы премьер-министр абдан эме кылып аттык да, көп жерде сен жөн эле мындай искусственный баягы цифраларды көрсөтүп атасың деп айтып атпадыкпы? Ошонун искусственный кээ бир жерде цифраларды көрсөтүп, ошондой баягы экономикалык мыйзамдарды көңүл бурбаганда ушундай болот да. Ушундай натыйжа болот, кымбаттайт да. Анан бул инфляциянын өзүнүн мыйзамдары бар да, экономика өсүшүнүн өзүнүн мыйзамдары бар. Анан биз өзүбүз көп деле нерсе өндүрбөй атсак, жашыл экономикабыз өспөй атса, налогторду эле көбөйтүп атсак, налогду жөн эле көбөйтүп атсаң, ал налог төлөп аткан адам продукциясынын баасын көтөргөнгө аргасыз болот. Ошол бул баардыгы взаимосвязано, анын баарын эске алып кыймылдаш керек да. Ошонун баягы критиканын негизи ошол болчу, бирок ушу тилекке каршы өз убагында ал киши укпай эле ушинтип туруп алды да. Мен ойлойм көп ошол субъективдүү факторлор дагы болду. Менин оюм боюнча бардык нерсеге туура баягы илимий мамиле кылыш керек да. Биз өзүбүздүн илимпоздорубузду укпай атабыз да. Алар докторскийлерди жактагандар бар да, экономика жактанчы. Ар бир тармак боюнча биз ошолорду укпай атабыз да. Ар ким келип өзү билген барабанын ойной берсе болбойт да. Биз деген
целый стратегический институттарыбыз бар. Ошолорду укпай атабыз да бизчи. Анан мен ойлойм, ошолорду угуп иштеш керек. Эми мен ушу айтып кетейин дедим эле, мен баягы академия президенти да окуганда дагы, башка көп өлкөлөргө бардыбыз. Анализ күчтүү менде, мисалы мен карап көп ойлоном. Ошондо негизи Кыргызстанга эмне, кайсы тармактар утуш алып келет, биз түшүнүшүбүз керек да. Бизге утуш алып келе турган бул туризм да. Туризм болгондон кийин биз ошол багытка көп акчаны, мамлекеттин акчасын салышыбыз керек. Инфраструктурага Кудайга шүгүр азыр сала баштадык да, жолдор оңолуп атат, аэропорттор оңолуп атат. Бул өтө чоң биздин азыр жеңишибиз. Бул келет Кудайым буйруса артынан. Бирок бизде билим жагынан нөл болуп атабыз азыр. Мен ар бир эмеге барып атпайбы, туристтик аймакка, мен Алайга да барып азыр ошо туристтик дестинацияны көтөргөнгө аракет кылып атам. Даже горничный болуп иштей турганга билимибиз жетпейт. Гид болуп иштей турганга билимибиз жетпейт. Ошондой балдарыбыз, кыздарыбыз тил боюнча, даже ошол тамакты туристтердин өзүнүн рабдайына карап тамак беришибиз керек да. Ошол жагыбызга да бизге билим керек. Бизге баягы прикладной билим керек да. Анан мен Арабаевага жакында барып келдим. Туристтик эмелерге үйрөтүп атышыптыр, жакшы. Бирок биз деген өзүбүздүн деңгээлде үйрөтпөшүбүз керек да. Биз ошо туристтердин деңгээлиндеги билимибиз болушубуз керек. Анан ошол жака акча салышыбыз керек. Ошондо биздин жаштар кетпейт да, ошондой высокооплачиваемый. Ооба, туристтик эме баягы стихийный көбүрөөк өнүгүп атат да биздечи. Бирок ошол жака научный кылып, бизде медициналык туризмди өнүктүрүп, ушундай кылса дагы бизге эмне керек? Бизде эмне бар? Бизде органикалык продукция бар. Ошону бийик деңгээлге чыгарып, баягы экспортто ориентируемый кылышыбыз керек да. Биз жөндөн эле эмне эгип атат? Баягы дыйкандар өзүнүн оюна келгенди ошол эгип атат, анан күйүп кетип атат. Быйыл картошка экти эле арзан болуп калды деп атат да. Ошону мамлекет жардам беришибиз керек. Ал үчүн биз мурдатан башка өлкөлөр менен мыйзамдар түзүп, келишимдерди, анан кийин аларга алып турам, мындай эккиле деп, анан кийин ошону органикалык кылыш үчүн анда биз эмне беришибиз керек? Дагы акча кетет да. Эми айыл чарба деп эле өстүрө бербешибиз керек да биз. Анан кийин бирок президентибиз деле кече жакында аябай сонун айтты. Биз деген асыл тукумдарды өстүрүшүбүз керек, Анан ал деле ошол биз билим менен кошо алып кетишибиз керек да. Акчаны эме кылдыкпы, ошол эле учурда элибизди билимге кантип алат? Биз өзүбүз мамлекет ошону каржылабасак, эл ала албайт да билимди. Каяктан алат? Анан каржылап туруп, анан кийин ошого сразу жумуш орун беришибиз керек да. Ошонун бардыгын баягы мен экономикте бизде бир өзүнчө министрлигибиз бар. Мен вообще көрбөй атам эмне иш кылып атканын. Ушул нерсени эсептеп, баарын кылып, баягындай чараларды алып кетиш керек да. Тармак көп. Анан биз болсо көбүнчө кылып атканыбыз бул баягы экономиканы эми кичине болсо дагы баягы адамдар эптеп бир каяктан тыйын тапса ошону жасап атат. Бирок ал адамдарды байлыкка алып келбейт да. Мамлекетибизди байлыкка алып келбейт. Анан мен баардык жака киришип кетсем депутат катары чече албайм. Бирок мына мен кече 31 декабрда чыгардым климаттык иш-чаралар жөнүндө деген мыйзамды. Ошол климаттык иш-чаралар, орусча айтканда, закон о климатической деятельности дейт да. Эгерде биз Кыргызстанда ошол мыйзамды ишке ашырсак, бизге климаттык инвесторлор келет да, кайтарымсыз инвестициялар келет, элге жагымдуу инвестициялар келет. Эл ошондо органикалык продукция өстүргөнгө кызыктар болот. Анан кийин токойлорду өстүргөнгө кызыктар болот. Ошол биздин эмелерибизди, мөңгүлөрүбүздү сактаганга кызыктар болот, себеби ага акча төлөнөт да. Ошол азыр бүт өлкөлөр азыр даяр болуп атат, биз артта калып атабыз. Себеби жакын арада мисалы Европа өлкөлөрү ошондой налог киргизет. Углерод налогун киргизет, кычкылдык налогун. Ошондо Кытай сыяктуу чоң өлкөлөр кычкылтек налогун төлөш үчүн башка өлкөлөргө
климаттык инвестиция кылыш керек болот да. Анан биз ошого даяр болуш керек. То есть ошентип мисалы мага окшоп ар бир депутат, мен мисалы кээ бир мисалы тармактарды түшүнбөшүм мүмкүн, бирок ар бир депутат менин оюмча түшүнгөн тармагында мага окшоп изденип бир мыйзам киргизсе, анан өзгөрүлөт. Да, анан Кабмин деле жакшы мыйзамдарды алып келип атат, бирок Кабминдин ою ал деген бюджетти аткаруу, баягы аткаруу бийлик да, алар баягы өзүнүн ишин алып барыш керек. А депутаттар изденип иш кылыш керек да. Ошол мисалы ушу кичинекей бир тармакты алып деле, мисалы, скажем, мен эми климаттыкты алдымбы, а бирөө мисалы суу жакты алса, бирөө таможня жакты алса, бирөө дагы бир ошо элдин көйгөйүнө жооп бере турган ошол салык саясаты боюнча бизге мыйзамды мисалы министр кабинети алып келип атат. Биз бул жерде сүйлөп эле урушуп атабыз. А бизде деген экономист депутаттар бар да, ошолор өзүнүн альтернативный эмнеге алып чыкпай атат да. Мен мисалы колунан келген ишти кылыш керек, мен аны алып чыга албайм, себеби мен салык кызматында иштеген эмесмин, мен андай пайда алып келе албай калышым мүмкүн. А мен мисалы климат боюнча ошентип алып чыгып атам да, бизге инвестиция келсинчи, кайтарбай турган. Элге берелик, кайтарылбаган акчаларды эл анан жасасын депчи. Анан ошентип мен ойлойм, негизи биз депутат болгондон кийин ошол министрлер кабинети алып келип атканда бир гана бул болбойт деп анан ордуна альтернатива айтпай атабыз да. Кээ бир учурларда туурабы? Биз болбойт, анан кийин деп эле кээ бир депутаттар эми ушинтип калып атат. Кээ бирде мага мындай пиар катары эле угулуп кетип атат да. Анын ордуна ана эмне болот деп киргизишибиз керек да. Бул болбойт, мынандай болот. Ошондо мамлекетке да жакшы, элибизге да жакшы десек, анда эле мисалы президентибиз укмак да. Анан эми дагы 2 жыл бар, Кудайым буйрса дагы иштейттирбиз, бир ушундай пайдалуу нерселер келер. Анан өзүңүз ошо кесиптештериңиз тууралуу сөз кылып калганыңызбы? Азыр жогорку кеңешке кандай баа бересиз? Алсак мисалы элдин жүгүн көтөрөм деп жогорку кеңешке шайланып алышып, анан өз каалоолору менен эле мандаттарын тапшырып, айрымдарына кылмыш иши козголуп, иши кылып мындай түшүнүксүз жагдайда эле мандаттарын тапшырып кетип калып атышат да. Бир 21-22ге жакын депутат мандатынан ажыратылды. Анан ушулардын жоопкерчилиги кандай болот? Жалпы эле мындай жогорку кеңештин аброю учурда кандай? Бул процесс өтө мындай орчундуу процесс болуп атат, бирок бул керектүү процесс болду да эми. Айтпадымбы, 30 жылда биз өтө коррупцияга малынып калганбыз да. Мен 3 жолу депутат болуп барам деп, анын 3-үчүсүндө өттүм да. Иман нуру, Кудайым буйрса, биз чын дилибизден элге акча берген эмеспиз деп айтсак болот да. Бирок биз көрүп аттык да, кээ бир партиялар кандай кылып аткандарынчы. Анан ошолордун акчасын алып туруп шайлап койгону үчүн биздин ошол парламенттин сапаты ошондой болуп калды. Акчага добуш сатып алган адам, ал бир кызыкчылыгы бар адам болот. Ал эмнеге акча салып атат? Значит, аны бир ошол парламентке келип алып туруп чече турган маселелери бар да. А бизге чейин, бул парламентке чейин ошондой болуп келген. Алар акчаны салган, келген, анан маселесин чечкен. Мынандай закон өткөрөбүз, мындай өзүнүн бизнесине мындай жагымдуу нерселерди кылышкан да. Ошентип келе беришкен дагы, анан бул парламентке келгенде андай эмес болуп калды да, чынында эле. Көп депутаттар эмне келгенин дагы ошол кезде түшүнбөй калышты. Анан караса чече албайт экен. Аларга пайдалуу эмес болуп калды. Көп адамдарга максатсыз эле келгенде болуп калды. Мага окшогон депутаттар дагы көп, сүйүнүп, мыйзам жазып, жакшынакай эле жүрөбүз да. Кээ бирлер ошондой болуп калды. Ошон үчүн алар деле мандаты үчүн көбү күрөшкөн жок деп ойлойм да. Себеби аларга өздөрүнө деле анча деле кызык эмес. Анан бирок парламентте ошол бир тазалоо учуру болуп калды. Менен баягы мамлекетчилмин да. Мен депутат болгом, мен мамлекетчилмин, баягы государственник деп коет да. Мен мындай көз карашым ушундай да, баягы биз ар бирибиз кылган аракетибизге, мурда кылган иштерибизге баа беришибиз керек, туура беришибиз керек да. Ар бир адам. Почему көчөдө бир акчасы жок калып, бир балдар тоогурдап, баягы ошолор камалып атпайбы мисалы?
Биз баарыбыз Кудайдын астында бирдейбиз, депутатпызбы же көчөдө жүргөн жаш балабызбы, биз бирдейбиз. Ошон үчүн биз жакшы ишибизге, жаман ишибизге негизи өзүбүздүн астыбызда биринчи жооп беришибиз керек да. Ошондуктан бул парламентте ушундай аябай кризисный болду. Мен ойлойм, эмки парламентке чын эле иштейм, мен мыйзам жазам дегендер коет болуш керек эмесинчи. Анан мурдагыдай баягы бизнесимди мен келип алып туруп бу жерде эме кылам, коргойм дегендер уже келбейт болуш керек деп ойлойм. Бул ушундай процесс болду. Эми ар бир эле ошол кетип калган депутаттар андай деп айткан сөздөн дагы мен алысмын. Айрымдары ошондой болду. Анан айрымдары кандайдыр бир башка максаттар менен кетти болушу мүмкүн, бирок алардын бирөөсүн дагы өзүнүн мандатын өздөрү коргогон жок да. Коргогонго бизде Кыргызстанда толук укук бар. Биз андай мындай деген менен мен башка өлкөлөргө барып атпаймынбы, ошол эле жакын өлкөлөргө. Ал жакта чын эле укук жок. Бизде өзүңүн мыйзамыңды, эмеңди, укугуңду коргогонго полный бизде укук бар. Эгерде мандатыңы туура эмес алып аткан болсо, коргосоң болот да. Бирок негедир унчукпай эле кетишти. Мага деле ал суроо боюнча эле калды. Табышмак боюнча эле калды. Анда уланталы кийинки суроого кезек берели. Жогорку кеңештеги айым депутаттардын маселе көтөргөнүн деле көрбөйбүз. Эне катары айымдар менен балдарды коргой турган маселелерди көтөрсөңөр дейт элем. Жакшы суроо экен. Эми бизде мен оюмча айымдар көтөрөт бүт социалдык маселелерди. Өзгөчө айымдар көтөрөт деп мен ойлойм да. Бул суроого мен мисалы бул комментарийге макул болбойт элем. Ар бир биздин айым депутат ушул бүт күчүн ошого жумшайт да. Ар биринин багыттары бар. Какшап, ыйлап көтөрүп атышат. Анан ошолордун ичинде мен деле көтөрөм. Бирок чынында мен өзүм жөнүндө айтсам, мен ошол жерде баягы көтөргөндөн ордуна чечкенге аракет кылам да. Чечкенге биздин укугубуз көп да. Биз чакырып, министерстволор менен сүйлөшүп, ар бир арызды аягына жеткирип, мисалы мен мага кайрылган жарандардын бирөөсү дагы кайра экинчи жолу мага кайрылган жок. Бардыгы ыраазычылыгы менен мен сөзсүз түрдө чечип бергенге аракет кылам да. Анан кийин парламентте сүйлөп коюп, мындай практикада чечпегендин пайдасы азыраак деп ойлойм да. А так негизи айым депутаттардын ушул пайдасын айтмакчымын. Наоборот, эркектерге караганда айымдар көтөрөт да. Дагы эле ушундай суроо экен. Айым депутаттар эмнеге социалдык маселелерди көтөрбөйсүңөр? Бир жери бардыр, ушул айым депутаттар көтөрүп атканын көрбөй калышат. Негизи айым депутаттар баягы өзүн көп пиар кылбайт да. Ошол көтөрүп аткандарын чыгарып, силер менен иштешип, мисалы ошентип эме кыла албайт да, көп пиарить эте алышпайт. Мен кээ бир депутаттар мурда депутат болуп жүргөндөрдү көрүп, ушулар билет дейм да, баягы жакшы постоянно бир сөз сүйлөп койсо эле чыга берет да. Мен мисалы көрдүңөрбү, мына зордук, зомбулук боюнча огромный иш алып бардым да. Канча уруш талаш менен ар бир депутат, министерстволор менен вообще калчылдашып калдык да бул эмени өткөргүчөйүнчү. Бирок эч ким билбейт. Себеби мен ошону айтып берген жокмун да. Мен өзүмүн кемчилигим да ошолчу. Мисалы мен айтып берип, аз аялдарым бар мени таанып, кыздарым бар таанып, жакшы көрүп калса деле болмок да, А мен ошону айтып бере албадым. Ошондой эле мага окшоп, видимо, башка айымдар дагы, мен билем, мисалы көп айымдар баягы рак боюнча, аялдардын эмеси боюнча көп иштеп атат. Көп айымдар баягы ата энесиз калган, миграция жаатында урушуп талашып көп иштешет. Бирок айтып бере алышпайт экен да, ушу мага окшоп, видимо, көрсөтө албайт жумушун. Публикага, элге дагы көрсөткөн бир чоң бул да талант экен да. Ушундай жагынан эме болуп калып атат окшойбуз да. Аксап. Парламентке Иман Нуру менен келишиш үчүн эле оронуп алган, оронгон жакшы, бирок деген жери бар. Эми мен жана эле айтпадымбы, оронуп алыш оңой эмес.
жөн эле парламентке жолукту салынып алсаң эле өтүп кетсең да оңой эле баары эле жолук салынып алышмак да туурабы. Анан ал жолуктун жүгү чоң, ал деген 5 мал намаз, бул деген ушул канча амалдарды аткарышың керек, ал деген ошол эле канча өзүңө көп нерседен тыйышың керек, ошол эле кийим кечеңден канча кыйналасың жолук менен деле жүргөнгө. Бул деген депутат болом деп жолук салынып алыш үчүн бул өтө жеңил ойлуу болушуң керек да, мен ошондо депутат болуп кетет экен дегенге. Мен жана уже айтып бердим кандай болуп келгенге, ошо кайталанбай эле коеюн. Динара Ашимовнага ийгилик каалайбыз. Мен сыйлаган инсан күчтүү айым, принципиалдуу катары тааныйм. Өлкөбүз үчүн дагы деле көп пайдасы тиет деп ишенем. Акыркы суроо жакшы, мага көңүлүмдү көтөрүп койду. Чоң рахмат. Эми Кудайым ден соолук берсе, билимибиз, акылыбыз, тажрыйбабыз жетиштүү деп ойлойм. Кайсы кызматта болбосун, депутат боломбу, башка кызматта боломбу, кызматта болбой өзүмчө бизнес алып жүрөмбү, мен колуман келишинче ошо болгон билимими, тажрыйбамы ушул башка бирөөлөргө пайда бергенге аракет кылам. Бул мен өзүм негизги намаз окуй электе деле өзүм принциптерим ушундай болчу. Ушу менин ата энем мугалим болгон, убагында атам да ошо элдин жүгүн көп көтөрүп жүргөн, кызматтарда иштеген киши болгон. Ошон үчүн ошентип бизди тарбиялашкан. Себеби биз бардыгыбыз бул дүйнөдө калып калбайбыз. Бардыгыбыз деген бул дүйнө сыноого келгенбиз. Эч нерсени алып кете албайбыз бул жактан. Бир гана бул дүйнөдө кала турган бул биздин жакшы иштерибиз, жакшы амалдарыбыз, жакшы атыбыз. Анан биздин ошо кылган иштерибизден биздин балдарыбыз гана сыймыктанып, ошол мунун баласы экенсиң дей турган болот. Ошо депутат болобузбу, журналист болобузбу, врач болобузбу, колубуздан келген жакшы иштерди аткара берсек, Кудайым бизди эч качан унутпайт. Анан биз негизи мен ойлойм, ушу эл менен деле кайрылып бир айткым келет, биз баягы акыркы убакта негативге түшүп алдык да, биздин коом баарыбыз. Мен бардыгыбыз кээде аяйм. Биз өзүбүздү ыйлагым келет да, биз, конечно, биз 30 жыл алдандык баарыбыз. Негативге түшпөй эмнеге түшөбүз, сүйүнмөк белек. Ушундай алдандык, бирок биз жакшыны ойлонушубуз керек. Жакшыга үмүттөнүшүбүз керек. Биз элим баарыбыз биригишибиз керек. Биз бири-бирибизди колдошубуз керек. Бийликти да колдошубуз керек, бийлик элди да колдошубуз керек. Биз кошунабызды да, бир тууганыбызды да колдоп макташыбыз керек, жетелешишибиз керек дагы, туура багыт алып, жакшы жакка, жакшы сөз менен, жакшы ниет, тилек менен барышыбыз керек. Ошондо ниетибиз, тилегибиз, кыймыл аракетибиз бир болсо, Кудайым буйруса, Кыргызстаныбыз, Ала Тообуз гүлдөйт дагы. Биз бүт өлкөлөргө караганда ушунча Кудайым бизге көп жакшылыкты берип койгон колубузга, ошону туура колдонсок, бир болсок, ынтымакта болсок, Кудайым буйруса элибиз биз алдыга жылабыз. Биздин келечегибиз кең, бардыгы жакшы болсун, Кыргызстаныбыз гүлдөсүн. Рахмат, аябай сонун маек бердиңиз. Ушу менен биз эфирибизди жыйынтыктайлы.